Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты дейт. Изе афтар ахадукум. Эгер силердин кимдир бирөөңөр ооз ача турган болсо роза кармап, фал юфтир ала тамрин, курма менен ооз ачкыла дейт. Эмне үчүн курмага десе фа иннаху баракатун, анткени курмада береке бар дейт. Эмне үчүн береке бар десе, эгерде адамдын ашказаны бош калган болсо, таттуудан башка бир тамак, туздуу тамак жөн жей турган болсо, адам аптыгып көп жеп алат дейт. Ашказан бош болгон таттуу нерсе келген болсо, таттуу нерсе барып, жанагы адамдын ашказанын ошо менен алаксытып, адам тамак жегенде көбүрөөк жей албайт дейт. Анткени көп адамдар тамак жейт, бирок турганда курсаң ооруп калганда билесиң, уктай албай калганда билесиң да. Курма ашказанды даярдап, жанагы сен тамакка болгон иштият, аппетит, жанагы ичтейди, ошону бир аз басаңдатат. Экинчиси, кээде ашказан эски тамак калган болот дагы, курма таттуу нерсе ошол тамактын ар жакка сүрүп кетирер экен. Хафиз ибн Хажар айтат, эгерде тамакта ашка эскилер болсо, ошол эски тамактарды таттуу нерсе барып туруп, наракка сүрүп кетирип, ашказанды кийинки тамакка даярдайт.